Ордо калаада быйыл 55 чакырым жолго асфальт төшөлүп, тротуарлар ирригациялык шарттары жакшыртылат. Бул тууралуу вице-мэр Азамат Сагындык уулу маалымат жыйынында билдирди. Айтымында 44 көчөнү капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча каржы маселеси чечилген. Ошондой эле Бишкектин айланасындагы конуштарга 5 мектеп, 5 ФАПтын курулушу долбоорлоо баскычында турат. Буга чейин жеке жактарга же мамлекеттик органдарга өтүп кеткен имараттар мэриянын балансына кайтарылган. Алар мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык максатта пайдаланылат. Мына быйыл бир ай мурун Тыныстан Московскийден бир чоң акыркы талаптарга дал келген Аккеме деген садигибизди ачтык кичинекей бөбөктөрүбүзгө. Мындан тышкары бизде ушул эле программаны улай 11 микрорайонда убагында кыргыз патентке берилип кеткен зданиябыз бар экен, ошону полный реконструкция кылып, ласточка деп ал садикти дагы мына бир 2 айдын ичинде кичинекей бөбөктөрүбүзгө дагы кошумча беребиз.